Саламатсыңар балдар. Бүгін дагы онлайн сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы Кытайдын байыркы цивилизациясы. Шерт эле жагымдуу маанай тартуулап алсак, келе жатып абышка чачып алды буудайын. Токтор келип чокуду, каздар келип таптады, кароол келип шыпырды. Буну дайым ойнотчубуз, жагымдуу маанайда. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар. Окуучулар, силер Кытайдын байыркы цивилизацияларын окуп үйрөнүү менен предметтик компетенттүүлүктөр калыптанат. Кытайдын географиялык чөйрөсү, мамлекеттердин пайда болушу, Цин Шихуандинин Кытайды бириктирүүсү, Улуу Кытай сепили, Кытайдын чарбасы жөнүндө айтып бере аласыңар. Сынчыл журтуңөрдү өнүктүрөсүңөр, мекенди коргоого, сыйлоого тарбияланасыңар. Эгерде биз бүгүн Кытайдын байыркы цивилизацияларын окуп үйрөнүү менен предметтик компетенттүүлүктөр калыптандырсак, Кытайдын географиялык чөйрөсү, мамлекеттердин пайда болушу, Цин Шихуандинин Кытайды бириктирүүсү, Улуу Кытай сепили, Кытайдын чарбасы жөнүндө айтып бере алсак, мекенди коргоого, сыйлоого тарбиялансак, бүгүнкү сабагыбыздын максатына жеткен болобуз балдар. Анда эмесе биз бул жерде Кытайдын картасын көрүп турабыз, балдар. Кытай Борбордук жана Чыгыш Азиядан орун алган мамлекет. Бул зор өлкөнүн жалпы аянтынын 8% гана токой ээлейт экен балдар. Кытайдын калган бөлүгүндө Гималай, Каракурум, Кунлун сымал тоо системалары жайгашкан балдар. Бул Кытайда Янсы жана Хуанхэ деген дарыялар бар балдар. Бул дарыяларда Хуанхэ дарыясында сары топурактуу жер болгондуктан бул жер топуракты суу аябай ташкындаганда агызып кетчү экен балдар. Бирок суу тартылганда Хуанхэден дыйкандар мол түшүм алчу экен балдар. Хуанхэ дарыясын туруксуз дарыя деп коюшчу экен балдар. Ал эми Янсы дарыясынын жээгинде күрүч, буудай өстүрүлчү экен балдар. Ал эми биз Цин Шихуандинин Кытайды бириктирүүсү дегенге токтоло турган болсок, Цин Шихуанди абдан кыйын падыша болгон экен балдар. Бул Кытайда 7 падышалык өкүм сүргөн, бирок бири-бири менен ынтымагы жок калк болгондуктан ушул Цин Шихуанди Кытайларды бириктирип, өзүн император деп жарыялаган экен балдар. Андан башка биз Цин Шихуандинин көзү тирүү кезинде бул өзүнө арнап мүрзө сарай курдурган экен балдар. Бул мүрзө сарайды 1974-жылы археологдор тарабынан изилденип, 8000 чоподон жасалган аскерлердин тулкуларын табышкан экен балдар. Баарынан кызыгы 8000 аскердин тулкулары бири-бирине такыр окшошкон эмес экен балдар. Ошол доордо Кытайлар душмандардан коргонуш үчүн ушундай амалдарды ойлоп тапкан экен балдар. Бул музей менен Кытай мамлекети абдан сыймыктанат экен балдар. Андан башка биз Улуу Кытай сепилин дүйнөдөгү 7 кереметтердин бири деп мурда деле айтып келгенбиз, балдар. Ушул Улуу Кытай сепилине дагы биринчи жардамы, биринчи ушул Цин Шихуандинин жардамы көп болгон экен балдар. Анда эмесе балдар, биз эки беттүү күндөлүккө өтсөк, балдар, Кытайда кандай тоолору бар, кандай дарыясы бар, Кытайда биринчи мамлекет качан түзүлгөн, Цин Шихуанди күмбөзүнөн канча жоп аскерлердин тулкулары табылды, Улуу Кытай сепилин ким курдурган экен, Улуу Кытай сепилинин жалпы узундугу канча километр, Улуу Кытай сепили эмне үчүн курулган экен, Кытайды бирдиктүү мамлекетке бириктирген падышанын атын айтып бергилечи балдар. Ушуну мага күндөлүккө жазып, эки беттүү күндөлүктүн лист алып, же тетрадыңарга ушуну жазып, мага кайра көрсөтөсүңөр, балдар. Андан башка бул силерге үйгө тапшырма балдар. Саламатта калгыла балдар.